Азыркы арзан майга деле биздин немелер туура келбей атат. Эл жок. Элдин акчасы жок. Ошого байланыштуу азыр кымбаттаса кыйын эле болот го. Анын үчүн кандай кылыш керек? Анда жол кирени көтөрүш керек. Баягы эле элдин чөнтөгүнө оорчулук келет деп ойлойбуз. Ошол себептен азыр билбейм кандай кылып чечилет. Бирок таза май куюп, экологиябызды оңдош биз үчүн жакшы эле болмок. Анын үчүн бизге дагы карап көрүш керек го. Анын үчүн жол кирени көтөрүш керек экен. 15 сом болгондо ошондо 50 сомго чыгып кетип атпайбы? Жиңгелип нерп болуп атабыз биз. Май күндөн күнгө кымбаттаган сайын, заправкаларга барган сайын жана рабочийлардын сабагы келет. Күндөн күнгө кымбаттат. Мына элдин баары ыйлап атат. Биз жолду кымбаттасак, май кымбаттады десең ишенбей мына. Заправкада азыр эле 35тен, бирөөсүндө 45тен ар кандай бааны коюп эле оозду келген сатып атат. Запчасть андан кымбат. Окат кылып алып, же завод жок, же фабрика жок, каяктара Кыргызга багышка. 50 сомдон болсо биз элди кантип ташыйбыз? Анда баада көтөрүлүш керек да жол кире. Азыр эл мына 35 сомдон аран куюп ташып атабыз. 50 сом болуп кетсе анда бензин вообще эле кымбат болуп кетип атпайбы? Элге эле кыйын болуп калат. Ошол Евростандартка жооп берген бензинди эч ким деле билбейт да аны. Баягы эле бензинди алып келип ура беришет. Ушул эле бензин болот. Аны ким текшерип атат, туурабы? Болгон эле карапайым элди кыйнайт. Баанын көтөрүлүшү болбойт. Кымбатта итак эле баары кымбат атпайбыз. Баары элдер жок, жол кире вообще ошол боюнча эле турат да жол кире. Элдер жок болуп атат такыр. Бензинге баанын көтөрүлүшү болбойт да такыр. Конечно, элге кыйын болот да. Айыл чарбасында эң биринчиден, экинчиден жүргүнчү жалпы техникага эмнеден кыйынчылык жаралат. Болбойт го деген ой бул. Вообще болбогон иш да. 35тен аран куюп ташып. 35тен эл азыр 500 сом аран отот, 400-300 деп. Биз деген 1-2 сомго иштейбиз, көлгө чейин карак колго. Анан эми 30-50 сом болсо биз получается 800 сом, 1000 сомдон ким отурат? 850 сомдон болуп калат. Ар бир кишиге кыйын эле болуп калат да. Абдан кыйын да бул элге. Элге акчаны көп берип коюп, анан кымбаттатпайбы? Туурабы? Акчаны апас кылып берип коет дагы аны бензин деле кымбаттатат. Анда элди жөнүндө кыйнап атат да. Мен категорически эле каршымын негизи кымбатташыначы. Бизге итак эле трудно болуп атат азыр, анан ал кымбаттаса көтөрүп жүрө албай калабыз. 15 сомго чейин болсо өтө эле кымбат болуп калат экен. Бирок эми анчалык кымбаттабаш керек. Эми Европа, мисалы үчүн Европада, Россияда мисалы үчүн биздин баа ошол эле баада, биздеги турган баалар. Башка мамлекеттерде ошол эле баа, бирок качестволору ошондой жакшы аябай. Мына алыс барбай эле Казакстан эмесинде кошуналарда мисалы үчүн качестволору аябай жакшы. Заправкалар точно куят. Биздин заправкалар литрине жеткирбейт. 10 литр куйсаң, бер жагы 9 литр куюп коет да 10 литр. Ашык менен ошолорду бизде контроль аябай начар. Эми кымбаттаса баягы калак элге эле кыйын болот да. Уже эле 5 сомго кымбаттады май. Анан эми жол кирени кымбаттатышыбы го, элдин эмеси чамасы чак келеби ошого. Ошону эле ойлонушса жакшы болмок чоңдор. Уже эле азыр 5 сом кымбаттаганга бизге кыйыныраак болуп бардат да. Жолубуз начар нарын жумалды билесиздер. Бардык нерсенин баары тең күйүүчү майга тиешелүү да. Жер айдоо боюнча элдер жүргүнчүлөр жүргөн боюнча дагы ошол күйүүчү майга тиешелүү. Бүт бардыгы тең. Анан эми анчалык кымбаттабай деле койсо болмок. Оор эле болуп калат. Биз эмне мындан биз билет баасын көтөрөбүзбү? Оор эле болот да. Любой бар эле карапайым калкка күч келет. Колдо барларга баары бир аларга. Кымбаттабай эле койсо экен. Евро 5, евро 3 баары бир бизге. Андан көрө качественный болсун, макул. Бирок баасылдуу болсо. Бизге канчалык бензин арзан болсо ошончолук жакшы да. Аз бензиндин кымбаттап эле күндөн күнгө өмөт атпай, кошулуп атпай. Бензин арзандатса жакшы эле болмок. Эл бакшы куура айтты мына Италия продукту товардын баары кымбаттады. Картошканын асмандын башы болду. Эми бензин эмесе шопурлар элдер эмне болот бакчылар. Заман оңолот, мамилке оңолот дегенин үстүнө кара чөгүп эле ушинтип куура отурбайбыз мына. Бирок азыркы бензиндердин сапаты жакшы болбой атат эле. Бат эле күйүп калат, бат эле расход көп болуп атат. Бирок каршыбыз бензин көтөргөн. Элдер ушул жерде таксистердин баары ошо эл менен окот кылып атат. Азыр мынакей киши жок, 300 сомдон салышып атат. 2-3 киши менен кетип атат. Бар бир канескели иштешип атат да. Бензин кымбаттаса кандай болот? Элге эле оорчулук болот го дейм. Анан эми силер айтып атпайбы, кымбаттайт.